Бул чыгарманын аты «Окуучу кыз». Автору америкалык жаш жазуучу Тара Вестовор. Бул чыгарма негизинен реалдуулуктан алынып жазылган. Автор өзүнүн өмүр жолун баяндайт. Мемуардык чыгарма деп дагы атасак болот. Чыгармада Американын тол аймагында жашаган үй бүлөнүн динге болгон мамилеси жана анын курмандыгы болгон кыздын өмүрү баяндалат. Булардын атасы өтө динчил адам болгондо, акыр заман келет деп ишенип балдарын мектепке берген эмес. Жада калса дарыгерлерге да көрүнгөнгө тыюу салынган. Дары дагы аптекадан сатып алышчу эмес да, апасы өзү дары чөптөр жасачу, ошолор менен дарыланчу. Анан кийин өздөрүнүн фабрикасы боло турган, мусорларды терип, ошолордон да ажыратчу да, темир тезектердичи. Андан кийин балдарын мектепке берген эмес. Бирок аял кичине билимдүү болгон үчүн балдарына үйдө гана тамга таанытып баштаганда, анан ошондо ал Тара ушунчалык күчтүү кыз болгон, балдарынан айырмаланып турганда мына ошону университетте окуткусу келген. Көбүрөөк басым жасап, анан бул кыз үйүнөн качып чыгат да, билим алыш үчүнчү. Атайын бир университет болгон, ал жерде болсо мектепте билим албагандарды кабыл алганда 27 ушундай балл негизинде кабыл алат болчу. Анан биринчисин өтпөй калат, бирок экинчисин өтөт даярданып. Агасы да жардам берген болот. Андан кийин ошол жерге сабакка киргенде да көп нерсени түшүнбөйт да. Түшүнбөй жүрүп, анан кийин гана өз алдынча окуп, китепканаларга баштап даярданып баштайт. Анан кийин гана азыркы учурда тарых илиминин кандидаты да. Бул өзүнүн башына өткөргөн окуяларды жазган бар каарман да, 85-жылкы. Чыгармада мени таасирленткен каарман жана окуя бул Тара болуп эсептелет. Себеби жаш кыздын психологиялык абалы жана анын жан дүйнөсүндөгү өзү менен болгон өзүнүн күрөшү, өзүнүн изденүүсү болуп эсептелет. Ушул университетке тапшырарда Таранын мектепке барбаса дагы ата-энесинен алган билиминен жана өзү дагы изденип аракет кылуусунун натыйжасында ал университетке тапшыра алды. Жеткиликтүү баллга дагы эгедер болду. Ошондой эле бул акыл тозбогондон билим түгөнбөгөн кенч демекчи. Бул китепте негизи мен билимдин орду бийик экендигин түшүндүм. Себеби бул жашоодогу канчалык кыйынчылыктарга жана тоскоолдуктарга карабастан ар дайым адам билим алуу үчүн аракет кылышы керек. Себеби азыркы учурда дагы билимсиз адам бул жокко эсе деп да айтсак болот да. Ошол үчүн биз эч качан билим алууну токтотпошубуз керек деген түшүндүм.